Бар. Бар албетте. Тамекинин зыян жагы да бар, жакшы жагы да бар. Негизи мындай өткөндө бир жагынан эс аласың, эме болсоңчу, бир жагынан зыян жагы да бар да. Азыр көпчүлүк эркектер ошо биздин Кыргызстанда көпчүлүк эркектер. Бул сенин оюң. 80% эркектер ошо сигареттин айынан өлүп атат да. Алтын ошо. Мындай зыяны, пайдасы жок го деп ойлойм менчи. Зыян бул жаштарга баарына эле. Смотря в какой степени их курить, употреблять. Если очень много, то, конечно, да. Ну, я считаю то, что вредны, но это людей не останавливает, они дальше курят, потому что сейчас такое время, период, когда все курят, и подростки, и взрослые. Тамекинин зыяны абдан чоң да. Биз илгери колхоз таманда иштегенде бул тамеки биз иштегенбиз, ошол тамекинин зыянын ошондо эле көргөнбүз. Бирок чеккенде андан да жаман да. Ошо тамекини тартпаш керек, ден соолукка абдан жаман. Биринчиден өпкөнү чиритет, каратат, рак алып барат. Экинчиден тукумсуздук алып барат дегендей. Анан зыяны абдан эле чоң да. Мен өзүм тамеки тарткан эмесмин. Ооба, бар мисал алсак, тамекинин сыртында кагаз ар кандай оорулар тартылып турат, бирок ошого карабастан тилекке каршы адамдар тамеки чегип атышат да. Ошо бизди аябай өкүндүрөт. Анан кийин азыркы жаштар мисалы кызына деле баласына деле карабай тамеки чегишет да. Мисалы эркек киши тамекини мындай ага деле зыян, бирок оорусу бир убакыттан кийин пайда болушу мүмкүн. Ал эми кыздар тамеки чеккенде бул келечектеги эне катары бул мисалы ар кандай ооруларга алып келет да. Ичиндеги балага деле мисалы ал түтүн өпкөдө калып калат. Анан ошондо ар кандай органдарга жылып, анан кийин бир аз убакыт өткөндөн анан жалакасы тийиши мүмкүн да. Тамекинин зыяны бар албетте. Тамеки деген көп ооруларды алып келет. Бүгүнкү күндө ушундай кризис убагында Кыргызстанда кандайдыр бир кедей өлкөдө атпайбы, ошон менен күнүгө тамеки алып чеккен өзү бул үй бүлөгө зыян. Ошондой эле тамеки бул гангрена оорусуна алып келет. То есть чирип түшүү оорусуна алып келет. Ошондой эле эркектин тукумсуздугуна алып келет. Ошондой эле аялдын дагы төрөтүнө да зыян алып келет. Ошондуктан тамекинин чоң зыяны бар. Ошондой эле адамдын өмүрүн башкача айтканда 30%га кыскартат. Эгерде адам 70-ке чыга турган болсо, анын уже башкача айтканда 20 жылдык өмүрүн алып коет. Ошондуктан тамеки зыян. Тамекини сразу өпкөнү алат. Сразу бооруга зыян келтирет. Канды булгайт. Канды булгандан кийин адамда жанагындай гайморит, грыжа деген оорулардын баардыгы, сахар деген оорулардын баары жабышат. Ошондуктан кан бусулган. Ошон тамекинин чоң зыяны бар. Конечно, зыяны бар да. Тамекинин зыяны бар.